Чыгы сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ыйык ырайымдуу Кудай Ата. Кудай Ата, биз күнөөгө батып, жаман иштердин негизинде тил албастан жашаган учурубузда Ыйса Машаяк биз үчүн сотко тартылып, жазага тартылып, анын төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, улуу ырайымыңызды тартуулагандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кудай Ата, сиздин улуу ырайымыңызды түшүнүп, кабыл алып, куткарылууга ээ болгондугубуз үчүн түбөлүктүү өмүргө, асма падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн да ыраазыбыз. Мындан аркы калган жашообузду бир гана сиздин сөзүңүзгө тил алчаак болуп, чындык сөз менен, сиздин эркиңизди аткаруу менен биргеликте баардыгыбызды өзүңүз жетектеп берүүңүздү да суранабыз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин улуу сүйүүңүздү, ырайымыңызды даңкташ үчүн, сиз менен чогуу болгон баарлашууга чакыргандыгыңыз үчүн да ыраазыбыз. Ушул саатта да биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамга өзүңүз көңүл буруп, ар бир адамга ырайымдуу колдоруңузду, жардамыңызды тартуулап, бир гана сиздин ырайымыңызга толуп, сөз менен жүрөктөрүбүздү ашып ташыган ырайымга ээ болуп, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин алдыңызда тил алчаак болуп, даңктап жашай тургандай бололу. Ар бир уккан сөзүбүздү биз унутуп койбостон, анын жүрөктөрүбүздүн түбүнө сактап коюп, сөз боюнча жашашыбызга да жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан, кыйынчылыктарга карабастан өз ишениминде бекем жашап келе жаткан биздин баардык бир туугандарга керектелүүчү дагы да өз ырайымыңыз менен чогуу болуп, бул дүйнөнүн акырында бизге тапшырып берген сиздин улуу тапшырмаңыз, жакшы кабар сөзүн көптөгөн адамдарга тарката тургандай кылып биз менен чогуу болуңуз. Ар бир убакытта бизге керектелүүчү сөздү ачып берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн, ошондой эле ушул саатта сиздин эркиңизди биз баардыгыбыз чын жүрөгүбүз менен таанып биле тургандай кылып жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогугабыз.
Даңктуу өрүү үчүн өзгөчө ыраазычылык. Келиңиздер анда ыйык жазууну чогуу ачабыз. Забур китеби 1-бөлүм. Забур 1-бөлүм. Биринчи аяттан баштап 6 аятка чейин баардыгыбыз чогуу окуйбуз. Кудайсыздардын кеңешмесине барбаган, күнөөкөрлөрдүн жолунда турбаган, бузулгандардын жыйынында отурбаган адам бактылуу. Ал Кудайдын мыйзамынан кубаныч алат, анын мыйзамы тууралуу күнү түнү ойлонот. Ошондо ал суу боюна отургузулган, мөмөсүн өз маалында берген, жалбырагы соолубаган дарактай болот. Ал эмне иш кылбасын, баардык ишинде ийгиликке жетишет. Кудайсыздар мындай эмес, алар шамал сапырган топурактай. Ошондуктан кудайсыздар сотто туруштук бере алышпайт. Ошондой эле күнөөкөрлөр адилеттүүлөрдүн жыйынында отура алышпайт. Анткени Теңир адилеттүүлөрдүн жолун билет. Ал эми кудайсыздар өз жолунда жок болушат. Биринчи Забур китебин сиздер менен биргеликте үйрөнүп отуруп, Забур китебин жалпысынан биз сиздер менен чогуу үйрөнүп келе жатабыз. Азыркы эле биз окуп кеткен аяттардын ичинен тандап 1-бөлүм 2-аятты карасаңыздар. Ал Кудайдын мыйзамынан кубаныч алат, анын мыйзамы тууралуу күнү түнү ойлонот. Мыйзам деген сөз менен биз байыркы келишимдеги айтылган жана ошондой эле жазылган 10 осуят жөнүндө айтылган сөз эмес. Мыйзам деп бул Кудайдын жалпы айтылган сөздөрүн түшүнсөк болот. Ошондуктан бактылуу адам кандай? Ал жогорудан төрөлгөн адам же болбосо машаякчы, Кудайга жага турган адам. Ошол бактылуу адам Кудайдын мыйзамынан кубаныч алат да, мыйзамы жөнүндө күнү түнү ойлонот. Кудайдын сөзү боюнча ар дайым кубанат. Ошол сөз боюнча күнү түнү ойлонот. Кандайча ойлойсуздар? Сиздер Кудайдын сөзү менен кубанып, Кудайдын сөзүнө ушунчалык суусап, жүрөктөрүңүздөргө керектелүүчү ракат алып жатасыздарбы? Бул дүйнөдөгү болгон нерсенин баардыгы денеге байланыш нерсе, физикалык нерселер экендигин биз жакшы билебиз. Бирок ага салыштырмалуу Кудайдын сөзүн биз ушунчалык каалап, суусап жатабызбы же жокпу? Андай болбосо, анда Забур китебинде айтылган бул мазмундарга такыр эле тескери жашоо менен жашап жаткан болуп калабыз. Кудайдын сөзүнөн кубаныч алган адам Кудай аркылуу, Кудай менен кубанычка толгон адамды билдирет. Сөзгө жакындаган адам ал Кудайдын өзүнө жакындаган адам болот. Сөздөн алыстаган адам ал дароо Кудайдын өзүнөн алыстаган адам болуп калат. Жакан 1-бөлүм 1-аятта эң башында сөз бар болгон. Сөз Кудайда болгон жана сөз Кудай болгон. Эмне үчүн Кудайды сөз деп атаган? Биз сиздер менен көзүбүз менен көрө албаган Кудай, ал анын сөзү аркылуу биз уга алабыз да. Ошондуктан Кудай сөз аркылуу бизге өзүн көрсөттү, ар тараптуу мааниде. Ошондуктан Кудайдын сөзүнөн кубаныч алган адам ал Кудайдын өзү менен кубанган адам. Сөзгө жакындаган адам ал Кудайдын өзүнө жакындаган болот. Тескерисинче сөздөн алыс жашаган адам ал Кудайдан алыс жашаган адам болот.
Жакып 4-бөлүм 8-аятта Кудайга жакындагыла, ошондо ал силерге жакындайт дейт. Биз Кудайга жакындаган болсок, Кудайга жакындайлы деп аракет жумшасак, анда Кудай дал ошол адамга өзү жакындайт. Забур китеби 72-бөлүмдө 28-аяттарда айтылат. Мага болсо Кудайга жакындаган жакшы. Кудайга жакын болсом, анда мага рухий гана баталар берилбестен, денеге байланыш болгон бардык баталар да берилет. Куткарыла элек менин бир туугандарым болсо, алар дагы сөзсүз түрдө Кудайдын жардамы менен куткарылууга ээ болушат. Ал чоң бата болуп саналат. Келиңиздер анда дагы бир жерди чогуу ачабыз. 72 Забур. 72 Забур. 24-аят. 72 Забур 24-аятты чогуу окуйбуз. Сен мени өз кеңешиң менен жетектеп турасың, анан мени даңкың менен кабыл аласың. Сен мени өз кеңешиң менен жетектейсиң. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда Кудай өзүнүн сөзү менен бизге ачып берет, Кудайдын ырайымын тартуулайт. Биздин жаныбыз куткарылыш үчүн дагы сөз керек болгон. Куткарылгандан кийин дагы ар бир адам сөз боюнча жашаганы бул анын руханий жашоосу деп аталат. Өз кеңешиң менен жетектеп турасың, анан мени даңкың менен кабыл аласың. Кудайдын сөзү менен куткарылган адам, Кудайдын сөзү боюнча жетектелген адам, андан сырткары кайрадан келе турган Машаяктын алдында даңкка ээ боло турган адам. Адам Кудайдын бейнеси боюнча жаратылганынын себеби эмне үчүн? Ага өз сүйүүсүн, ырайымын жана өмүрдү тартуулаш үчүн жараткан. Өзүнүн баласы кылып асман падышачылыкка бара турган, Кудайдын даңкына ээ боло турган адам катары жараткан. Ошондуктан бул дүйнөдө жашап турган учурубузда сөзсүз түрдө бизге керектелүүчү нерсе бул Кудайдын сөзү, Кудайдын кеңеши. Анан Кудай өз даңкы менен мени кабыл алат. Мурунку жумада эсиңиздерде болсо мен ушул жөнүндө дагы айтып кеткен элем. Сөз менен Кудай өзү бизди жетектейт, үндөйт, башкарат. Ошондуктан Кудайдын сөзү бутума шам, жолума жарык болот. Караңгы түндө эгерде шам же болбосо жарык жок боло турган болсо, анда биз бара турган жерге нормалдуу түрдө бара албайбыз. Ошондой сыяктуу эле караңгы каптаган бул дүйнөдө, башаламандык, жаман иштер орногон бул дүйнөдө Кудайдын сөзү жок болсо, анда биз кандайча руханий жашоо менен туура жашай алат элек. Ошондуктан 118 Забур 133-аятта да айтылат. Буттарымды сенин сөздөрүң менен жүргүдөй кылып бекемде. Ар бир менин кадамым сөзсүз түрдө Кудайдын сөзү менен болсун, аткарылсын. Эч бир мыйзамсыз иштин мени бийлеп алуусуна жол бербет. Бир дагы жаман иш менин жашоомду бийлеп албасын, ага жол бербе. Ошондуктан сөз аркылуу биз куткарыла тургандай кылды. Куткарылгандан кийин сөз менен жашай тургандай кылып Кудай өзү биздин
кадамдарыбызды бекемдейт, жашообузду өзү көзөмөлдөйт. Асман падышачылыкка барган күнгө чейин Кудай өзү жетектейт. Ошол Кудай өзү жетектеген адам бир аз убакыт өткөндөн кийин ал адамды ал даңк менен кабыл алат. Ал эми азыркы учурда бизди сөз менен жетектеп келе жатат. Анан Кудай өзү даңк менен бизди кабыл алат. Ой жүгүртүп көрүңүздөрчү өзүңүздөр. Куткарылган адам куткарылып эле тим болбостон ар бир айтылган сөз насаатка баш ийип жашай турган болсо, анда ал Кудай өзү жетектеген адам болот. Жыйынга келет, бирок куткарылбаган адамдар өтө көп. Куткарылдым деген адамдардын ичинен дагы сөз боюнча жашаган адамдар бар, анан сөзгө баш ийбеген адамдар да бар. Ал адам чынында куткарылган адамбы? Чыныгы машаякчыбы? Же болбосо Кудай караганда бактылуу адамбы же жокпу? Аны кандай аныктасак болот? Сөз боюнча жашап келе жатабы? Сөз менен кубаныч алып жатабы же жокпу? Кудайдын мыйзамынан кубаныч алып, ал мыйзам жөнүндө күн түнү ойлонуп жатабы же жокпу? Сөздү угуп, окуп, аткарып жашаган нерсе ошол менин жашоомдогу эң негизги максат болушу керек. Биз сиздер менен куткарылгандан кийин Кудайдын сөзүн окуп, угуп, түшүнүп, анан жүрөгүбүздө ошону сактап алып, иш жүзүндө аткарган болсок, анда биз чыныгы руханий жашоо менен жашаган адамдардан болобуз. Филиппиликтерге жазылган кат 2-бөлүм 16-аятта айтылат: Өмүр сөзүн бекем туткула. Бекерге чуркап эмгегим текке кетпей, Машаяктын күнүндө силер менен сыймыктангыдай болоюн. Элчи Павыл Филиппияга барып, жакшы кабар сөзүн таркатып, анан Филиппиядагы көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болушкан эле. Элчилердин иштери 16-бөлүмдү карай турган болсок, Филиппияда элчи Павыл жакшы кабар таркаткан учурда эң эле биринчилерден болуп Тиатира шаарынан келген кочкол кызыл кездеме менен соода кылган Лидия деген аял куткарылат. Куткарылгандан кийин ал Павылга жана анын жардамчыларына кайрылып айтат: Эгерде силер мени Теңирге чыны менен ишенди деп эсептесеңер, анда менин үйүмө келип, меникинде жашагыла. Павыл, Сылас жана Лука, башка көп кызматчылар ошол адамдардын бардыгын Лидия өзүнүн үйүнө чакырганы, демек аларды сыйлап, аларга кам көрүүнү каалагандыктан, куткарылгандан кийин өзүнүн үйүн ачып, үй бүлөсүн, ошондуктан Лидиянын үй бүлөсү аркылуу Филиппиядагы жыйын пайда болгон. Ошондуктан өмүр сөзүн бекем туткулат. Ушул сөздөрдү жазып жаткан учурда элчи Павыл түрмөдө жаткан учуру эле. Бирок Филиппияда бир туугандарга кайрылып айтат: өмүр сөзүн бекем туткула. Биз силер менен ээ болгон Кудайдын ырайымы, Кудайдын сөзү, ошол нерсени бекем тутуп алгыла. Угуп, окуп, иш жүзүндө аткарганыбыз ошол сөздү бекем тутуу дегенди билдирет. Өмүр сөзүн бекем тутуп, менин силерге кылган аракетим, же болбосо баардык эмгегим текке кетпестен, Машаяктын күнүндө силер менен мен сыймыктангыдай болоюн.
жүйүттөр тарабынан ал кармалып, сабалып, түрмөгө чейин отургузулуп, жакшы кабарды таркаткандыгы үчүн элчи Павыл көптөгөн кыйынчылыкты жана азап кайгыны башынан өткөргөн эле. Бирок куткарылдым деген адам сөз боюнча туура жашоо менен жашабаса, анда элчи Павылдын кылган эмгектеринин баардыгы талаага кетип калбасын деп, ал кабатыр болуп, силерден суранаарым, өтүнөрүм, өмүр сөзүн бекем туткула. Караңгы түндө эмне үчүн биз жарыкты күйгүзөбүз, же болбосо шам күйгүзөбүз? Бара турган жолубуз жарык болушу үчүн. Караңгы болсо эч нерсе көзгө көрүнбөй калат да. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адам руханий жашоосунда өмүр сөзүн дайыма бекем тутушу керек. Тил алчаак болуу менен менин кылган эмгегим текке кетпестен, Машаяктын күнүндө мен силер менен мактангандай болоюн. Элчи Павыл гана эмес, куткарылган адамдар биз дагы Машаяк үчүн, Теңир үчүн биз тырышчаактык менен жашасак, Кудайдын сөзүн бекем тута турган болсок, анда ар бир эмгек жараксыз кала бербейт. Анткени биз туура татыктуу жашоо менен жашаган болсок, Иса Теңир бул дүйнөгө келгенде ар бир кылынган эмгек үчүн ал тиешесин берет. Эгерде андай жашоо менен жашай албасак, анда бир дагы биз сыйлыкка ээ боло албай калабыз. 1-Корунтуктар 9-бөлүмдө айтат: жарышта баары чуркашат, бирок бир эле адам байгеге ээ болот. Ошондуктан байге алышыңар үчүн силер да чуркагыла. Элчи Павыл адам кандайча өз сыйлыгын ала алат, ошол чуркаган адамдар менен салыштырып айткан. Чуркаган адамдар өзүнүн максатын көздөп, таалыкпастан, алаксыбастан, буту ооруса дагы, кыйналса дагы, суусаса дагы, дем жетпей баратса дагы, өзүнүн алдында турган максатты көздөп чуркап жетиши керек. Ошондой сыяктуу эле биз куткарылгандан кийин туура руханий жашоо менен жашабасак, анда көптөгөн адамдардын биз үчүн кылынган эмгеги текке кетип калышы мүмкүн, бекер болуп калышы мүмкүн. Биздин жыйындын аталышы кандай билесиздерби? Life Word Mission, же болбосо өмүр сөзү деп аталат. Ошол Филиппиялыктарга 2-бөлүм 16-аяттын негизинде биздин жыйындын атын өмүр сөзү деп атап койгонмун. Эмне үчүн? Бардыгыбыз өмүр сөзүн бекем тутуп элдерге жарыя кылалы деген максатта. Күнү түнү ойлогон адам бактылуу. Эртең менен болобу, түш болобу, кеч болобу, сөз жөнүндө ойлонот деген жөн эле. Ушундай сөз бар эле деп эле ойлонбостон, сөздү окуп, үйрөнүп, ар бир айтылган сөздү жүрөгүбүздө ой жүгүртүп, ар бир сөзгө маани берип, ой жүгүртүшүбүз керекпиз. Аяттарды колдон келишинче жаттап, анан ошол аяттарды биз үнүбүз менен үн чыгарып кайталаганда кайрадан кулактарыбызга угулат, эсибизге түшөт. Ошондуктан мыйзам тууралуу күнү түнү ойлонот деген сөз, Кудайдын сөзү менин жүрөгүмдө толуп, жашоомдо бардык иштер менен сөз кошо аткарылышы керек. Колостуктарга жазылган кат 3-бөлүм 16-аятта: Машаяктын сөзү молдугу менен ичиңерде жашасын. Машаяктын сөзү менин жүрөгүмдө мол жашасын. Куткарылгандан кийин биз сөздү окуп, үйрөнүп, Машаяктын сөзү биздин жүрөгүбүздө толгон болсо,
кээ бир адамдар бир эле кишине тийишсең анын оозунан дароо уят сөздөр, жаман сөздөр чыгат. Анткени анын жүрөгүндө жаман иштер бардыгы толгондуктан оозуна дагы сыртка ошол нерселер чыгат. Ал эми Машаяктын сөзү менин жүрөгүмдө мол боло турган болсо, анда менин бардык жашоом, кылган иштерим, кыймыл аракетимдин бардыгы сөз менен байланыш болот. Ошондуктан Кудайдын сөзү биздин жашообузда негизги максат, жашообуздун маңызы жана жашообуздун жетектөөчүсү болушу керек. Машаяктын сөзү молдугу менен ичиңерде жашасын. Жашия китеби 1-бөлүм 8-аятта. Мен силерге бүгүн айта турган сөз өтө көп, ошондуктан китептен ачпай эле мындай эле айтып берейин. Жашия 1-бөлүм 8-аятта. Мыйзам китебинде жазылган сөздөрдү оозуңдан түшүрбө. Анткени жазылгандардын бардыгын так аткарыш үчүн алар жөнүндө күнү түнү ой жүгүрт. Ошондо сен өз жолдоруңда ийгиликке жетишесиң жана акылмандуулук менен иш кыласың дейт Кудай. Кудайдын ар бир айтылган сөзүн оозуңдан түшүрбөстөн, ар бир сөз жөнүндө күнү түнү ой жүгүртсөң, аткарсаң, анда эмне болот дейт? Жолдоруңда ийгиликке жетишесиң. Ар бир кылган ишиңде ийгиликке жетесиң. Же болбосо Кудайдын батасы дайыма сенин жашооңдо чогуу болот. Лука 11-бөлүм 28-аятта Ыйса сөз айтып жаткан учурда бир аял келип мындайча айтат. Сени курсагына көтөргөн, сени эмизген эне бактылуу деп. Биз сиздер менен жакшы билгендей, католиктерди карасаңыздар, же болбосо телевизордон карасаңыздар, дайыма алар сыйынганда келип эмне деп сыйынышат? Мария, сен ушунчалык бактылуусуң. Анткени сен Машаякты төрөдүң. Ошол сенин курсагың бактылуу. Сен эмизген энесиң, ошондуктан сен бактылуусуң деп адамдар Мариямга даңк арнашат, сыйынышат, аны көтөрмөлөшөт. Ыйса ошол аялдын сөздөрүн уккан учурда эмне деп айтат? Жок, андай эмес. Кудайдын сөзүн угуп, аны аткаргандар бактылуу дейт. Кудайдын сөзүн угуп, аны аткаргандар бактылуу. Кудайдын сөзүн аткарган адамга гана Кудай тарабынан бата убадаланган. Жакан 13-бөлүмдө Ыйса өзүнүн шакирттеринин буттарын жууп бүткөндөн кийин, мен силерге үлгү көрсөткөндөй, силер да эми ушундай аткаргыла. Эгерде ушул билгениңерди аткарсаңар, анда бактылуусуңар. Ыйсанын аткарган ар бир иши биз үчүн үлгү катары көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда ар бир билген ишибизди аткара турган болсок, анда биз да бактылуу болобуз. Өз шакирттеринин бутун жууп бүткөндөн кийин, мен силердин устатыңар болуп туруп бутуңарды жуугандай, силер да бири-бириңердин буттарыңарды жуугулат. Демек мен силерге үлгү көрсөттүм. Адам ушул билгенин аткарса, анда бактылуу болот. Ыйсанын аткарган ар бир ишин түшүнүп, эркин аткара турган болсо, ал адамдагы бактыга ээ болот деген Кудайдын убадасы бар. Мыйзамды кайталоо 10-бөлүм 13-аятта. Муса Израиль элине кайрылып айтат: силер өзүңөрдө бата болушу үчүн
бүгүн мына берип жаткан Кудайдын мыйзамдарын, осуяттарын сактагылат. Кудай Муса аркылуу айткан сөздөрү, Муса айтат элге, мына өзүңөргө жакшы болуш үчүн, өзүңөрдүн бактыңар үчүн бүгүн мен берип жаткан мыйзамды, осуяттарды аткарсаңар, анда баталуу болосуңар. Анын мыйзамдары менен осуяттарын аткарсаңар. Кудайдын сөзүн аткарбаган адам, Кудайдын сөзүнөн алыс болгон адам эч качан батага ээ боло албайт. Эмне үчүн? Анткени Кудай айтты го, сөздү уккандар, аткаргандар бактылуу деп. Матай 6-33 аятта да баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо падышачылыкты, Кудайды издесек, анда мунун баары силерге кошулуп берилет. Демек, рухка, денеге байланыш болгон нерсенин баардыгын Кудай өзү берет деген убадасы. Ошондо деген шарт бар. Кудайдын сөзү ар дайым аткарган адамдарга бата катары берилет деп айтылат. Кудайдын сөзүн аткарбаса, батага эч кандай тиешеси да жок болот. Лука 16-бөлүмдө дагы Иса айтат, теңир дейсиңер дагы эмне үчүн менин айткан сөздөрүмдү аткарбайсыңар? Оозу менен теңир дешет дагы Исанын аткарган сөздөрүн, айткан сөздөрүн аткарбайт. Ал дагы жалган нерсе болот. Ошондуктан куткарылган адамдар дагы бактылуу болушубуз үчүн, батага ээ болушубуз үчүн сөзсүз түрдө Кудайдын сөзүнө жакындап, Кудайдын сөзүн аткарып жашашыбыз керекпиз. Эгерде биз Кудайдан алыс болгон болсок, анда биз эки жүздүүлүк менен жашап жаткан болобуз. Мисалы үчүн бир адам лотерея сатып алды деп ойлойлу, элестетели. Анан ошол кагазда өтө чоң суммадагы акча жазылат. Бирок ал адам сумманы көрбөйт дагы, маани бербестен мурдун арчып туруп таштандыга ыргытып коет. Эгерде ошону биле турган болсо, анда уйкусу дагы келбейт болчу эле. Биз сиздер менен Кудайдын сөзүн аткарган болсок, андан да ашып ташыган чоң баталар бизди күтүп турат деген Кудайдын убадасы бар. Ал эми сөздү укпасак, аткарбасак, анда Кудайдын батасына эч кандай тиешебиз жок болуп калат. Батадан өзүбүз баш тарткан болуп калабыз. Дүйнөнүн адамдары өздөрү туура деп эсептеген баталарга ээ болом деп аракеттерди жумшап жашашат. Ал эми куткарылган адамдар, биз алардан айырмаланабыз. Эмнебиз менен? Машаякчылар өзүнүн аракети, кылган иштери менен эмес, биз Кудайдын сөзүн аткаруу менен бардык батага ээ боло алабыз. Менин бардык жашоомду Кудайга тапшырсак, Кудайдын сөзүн аткарсак, жөнөкөй сөз менен айтканда, менин баштыгымды, же болбосо жүгүмдү Кудайга тапшырып, Кудайдын жүгүн өзүм ала турган болсом, менин жашоомдо дайыма бата коштогон болот. Кудай өзү батага толтуруп турган болот. Эгерде машаякчылар андай жашоо менен жашабаса, сөз окуйт, үйрөнөт, сөз угат, бирок жүрөгүндө, жашоосунда аларды аткарбаса, анда ал адам тобо кылышы керек. Туура эмес жашоо менен жашап жаткандыгын билип, тил албагандыгын билип, тобо кылышы керек. Күнөөсүн мойнуна алып, Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп жашоого аракет кылышы керек. Анткени машаякчынын бардык эле жашоосу
бул Кудайдын сөзүнө тил алчак болуусу менен байланыш. Забур 1-бөлүм 3-аятта. Бактылуу адам кудайсыздардын кеңешмесине барбаган, күнөөкөрлөрдүн жолунда отурбаган, бузулгандардын жыйынында отурбаган адам бактылуу деп 3-аятта эмне деп айтылат? Сөз боюнча мыйзам тууралуу күнү түнү ойлонот. Ошондо ал суу боюна отургузулган, мөмөсүн өз маалында берген. Күнөөкөрлөрдүн жолунда турбаган, кудайсыздардын кеңешмесине барбаган адам бактылуу. Кудайдын мыйзамынан кубаныч алат. Мыйзам тууралуу күнү түнү ойлонот. Ал адам суу боюна отургузулган, мөмөсүн өз маалында берген, жалбырагы соолубаган дарактай болот. Ал эмне иш кылбасын, бардык ишинде ийгиликке жетишет. Палестина жери өзгөчө кургак жер, кургакчылык, жамгырдагы кескин жааган жер. Анан кургап калган жерге ошол жерге бак, дарак отургузуп көргөндө дароо соолуп жок болот. Ал эми бул 3-аятта айтылат, суу боюна отургузулган, куткарылган адамды дарак менен салыштырат. Кудайдын сөзүн аткарган, иш жүзүндө аткарган адам, ал суу боюна отургузулган дарак сыяктуудай. Суу ар дайым суунун түбүндө өскөн дарак тамырындагы терең кетирет дагы өтө жакшы дарак катары өсөт. Суу менен камсыз кыла алат өзүн, жапжашыл болуп өсөт. Куткарылган адам Кудайдын ырайымы бар болгон жерге отургузулган дарак сыяктуудай. Кандай иштери болбосун, ал соолубайт, өзүнүн жаркыраган жакшы образын чагылдырат, өз маалында жемишин алып келет. Жалбырагы эч качан соолубайт. Эмне үчүн? Анткени суу мол болгон жерге отургузулгандыктан. Өз маалында мөмөсүн берген. Өз убактысы менен жемиш алып келген, мөмөсүн байлаган. Кудайдын сөзүнө тил алчак болсо, кызмат кылса, анан өз жемиштерин алып келип Кудайга даңк арнаса, бирок Матай 15-бөлүмдө 13-аятта асмандагы атам тикпеген ар бир өсүмдүк түп тамыры менен жок кылынат. Отургузулду, бирок Кудай отургузбаган болсо, Кудай тикпеген болсо, башкача сөз менен айтканда, адам ишенет, жыйынга келет. Бирок анын жүрөгүндө Кудай өзү сепкен, же болбосо Кудай өзү отургузган өмүр жок. Демек, тамыры башка жакты көздөй кеткен адам, Кудай өзү отургуздан, өзү тиккен дарак эч качан ордунан жулунбайт. Жулунуп эле тим болбостон, мейли кургакчылык болобу, шамал болобу, ысык болобу, өз ордунда турат, жалбырагы соолубайт, өз маалы менен мөмөсүн байлайт.
Забур 1-бөлүм 3-аятта эмне иш кылбасын, бардык ишинде ийгиликке жетишет. Мөмөсүн байлайт, жемиштерин алып келет. Анан эмне иш кылбасын, бардык ишинде ийгиликке жетишет. Ийгиликке жетишет деген сөздүн мааниси бул биздин денедеги болгон ийгиликтер гана эмес, көзгө көрүнбөгөн руханий ийгиликтерди да айтат. Кудайга толук кандуу тапшырсак өзүбүздү, Кудай менен жашай турган болсок, анда бардык жашообузда ийгилик коштогон болот. Кудайдын сөзү жөнүндө күнү түнү ойлоп, сөздү аткарып жашасак, кандай кыйынчылык, азап болбосун, бирок ал адамды Кудай өзү башкарып келгендиктен эч качан ал коркпойт, кайгыга батпайт. Анткени Кудайдын жардамы бар, Кудайдын жетеги бар. Суунун боюна отургузулган дарак сыяктуудай ар дайым жашыл, ар дайым жашынакай өз жемишин байлаган. Кандай кайгы, кандай азап болбосун, Кудай ал адамды өзү жетектейт. Анын руханий жашоосу күн сайын өсө тургандай кылып, бекемделе тургандай кылып өзү кам көрөт. Суунун боюна отургузулган дарак анын жалбырагы эч качан соолубайт. Демек, машаякчы бактылуу адам, Кудайдын мыйзамы тууралуу күнү түнү ойлонгон адам. Ал адамдын жүзү башкача болот. Анткени анын жүзүн байкап көрсөңүздөр, дайыма тынчтык орногон, күлүп турган жүзү болот. Анткени сөз менен кубанычка ээ болгондуктан, канчалык кайгы, азап анын жашоосунда болбосун, анын көңүлү чөкпөйт. 1-Петр 5-бөлүмдү чогуу ачабыз. 1-Петр китеби 5-бөлүм 1-Петр 5-бөлүм 10-аят. Чогуу окуйбуз. Бизди Машаяк Ыйса аркылуу өзүнүн түбөлүк даңкына чакырып алган жана ырайымдын булагы болгон Кудай бир аз убакыт азап тартканыңардан кийин силерди өзү жеткилең, бекем, кайраттуу жана туруктуу кылат. Бардык ырайымдын булагы болгон Кудай өзү бизди чакырып алды, бизди куткарып алды. Бизди куткарып алды дагы өзүнүн түбөлүк даңкына чакырып алды. Куткарып алганынын дагы бир максаты түбөлүк даңкка ээ болушубуз үчүн. Римдиктерге 3-бөлүм 23-аятта бардык адамдар күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Күнөө Кудайдын даңкына алып келбейт. Даңктан айрылып калышты. Түбөлүк даңктан айрылып калган адам ал түбөлүк шылдыңга ээ болот. Бардык адамдар күнөө кетиргендиктен Кудайдын даңкынан ажырап калышты. Ал эми Ыйса Теңир бизди куткарып алганынын себеби ошол ырайымды тартуулаш үчүн. Ошол адам суу боюна отургузулган дарак сыяктуудай руханий жашоосунда ар дайым ийгиликке жетишкен, ишениминде бекем турган, кандай кайгы азап болбосун, анын ишеними күндөн күнгө өсүп өсө турган деңгээлге жеткен. Еврейлерге жазылган кат 2-бөлүм 10-аятта
Машаяк силерди чакырып алганынын максаты түбөлүк даңкка барышыңар үчүн. Силерди жеткилең кылыш үчүн. Теңир бизди куткарып алып, түбөлүк даңкка ээ болушубуз үчүн ал бизге өзүнүн өмүрүн дагы аябастан айкаш-чыгашта кадалган эле. Ошондуктан азыр биз убактылуу азапты башыбыздан өткөрөбүз. Кудай бизди өзү жетектейт, биз менен чогуу, бирок ошол эле учурда азап кайгы деген нерсе бар. Бизге чейин жашаган элчилер, көптөгөн ишенген адамдар кандай кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жашашты эле. Элчи Павылды деле карап көрсөңүздөр, ал өлгөнгө чейин барды эле. Бирок алардын азап кайгылары убактылуу гана эле. 2-Корунтуктар 4-бөлүмдө 16-аятта башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу анча оор эмес кыйынчылыктар бизди түбөлүктүү даңкка алып келет. Биз ээ болгон азап кайгылар алар убактылуу гана. Ал эми бизди күтүп турган даңк ал түбөлүк даңк. Римдиктер 8-бөлүм 17-аятта дагы Машаяк менен бирге даңкталышыбыз үчүн аны менен бирге азап да тартабыз. Азыркы бизге берилип жаткан азап кайгылар алар убактылуу гана, өтө убактылуу, өтө кыска мөөнөткө гана берилген. Кайгы, азап ал убактылуу, өтө жеңил нерсе. Бирок ага салыштырмалуу бизди күтүп турган даңк ал эбегейсиз көп даңкты жараткан Кудай өзү даярдап жаткан даңк. Мисал үчүн, сиздерге бирөө бүгүн бир кумурск алып келсең, эртең бир уй берем десе. Андай нерсе бул дүйнөдө болуп өткөн эмес, бирок Кудай андай нерсени эмес, андан дагы чоң сөз менен жеткире алгыс даңкты тартуулайм дейт. Руханий жашообузда Машаяк үчүн башыбыздан өткөргөн кыйынчылыктар, куугунтуктар, азап кайгылар, ошолордун бардыгы убактылуу гана дейт. Ал азаптар эмес, алдыда күтүп турган даңк менен бекем тургулат. Анткени бизге азап бергенинин себеби бизди жеткилең кылыш үчүн. Куткарылды адам. Бирок дагы да биз алсызбыз. Матай 5-бөлүмдө 48-аятта айтылат: асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Тозокко бара жаткан күнөөкөр куткарылууга ээ болду, бейишке бара турган адам болду. Адам кандайча Кудайга окшош болуп жеткилең боло алсын. Бирок Кудай мага сенин жарым жашооң гана окшош болсо, мен ыраазымын деп айткан эмес да. Руханий жашообузда Кудай ар дайым ага окшош болуп, сөз менен, ырайым менен жеткилең болуубузду каалайт. Ар дайым биздин ишенимибизди дагы бекемдейт. Кандай азап кайгы келбесин, биз кулап калбай тургандай кылып, күндөн күнгө бизди бекемдейт. Жеткилең кылат, бекем кылат. Биз ишенимибизде бекем болушубуз үчүн азаптар деген керектелет. Азап кайгы биз үчүн пайдалуу, бул жакшы нерсе. Мисал үчүн мен насаатчы же болбосо пастор болом деген адамдарды карасам, адамдык сапаттар өтө жакшы, боорукер, билимдүү, сөз дагы өтө жакшы сүйлөшөт, акылманы өтө көп, акылмандуу.
бирок бир нерсе жетишпейт да. Алар азапты башынан өткөрүп көрө элек. Теплицанын ичинде өскөн өсүмдүк сыяктуудай. Ал адамдар кичине эле башына кайгы түшө турган болсо, алар дароо кулап калышы мүмкүн. Ошондуктан ал адам насаатчы боло албайт. Өтө аянычтуу андай адамдар болгону. Кудай бизди так ошол азап менен, кайгы менен, кыйынчылык менен бизди бекемдейт, жеткилең кылат. Эмне үчүн? Элчилерди деле карап көрүңүздөрчү. Ошол элчилер канчалык кыйын азаптарды башынан өткөрүп жатканда, алар Машаяктан баш тартышкан эмес эле. Тескерисинче өзүн сооротуп, бекемдеп жашап келишкен. Куткарылган адамдар дагы биз азап, кайгыда Кудай бизди бекемдеп жатат, бизди Кудай бышырып жатат деген нерсени түшүнүшүбүз керекпиз. Жыйынтыгында ар бирибизге өзүнүн даңкын жемиш катары тартуулаш үчүн. Даңкка ээ болушубуз үчүн жөн гана ээ болбойбуз. Азап башыбыздан өтүшү керек. Еврейлерге 2 бөлүм 10 аятта айтылат. Көптөгөн адамдарды даңкка алып келиш үчүн азап чегүүлөр аркылуу жеткилең кылат. Кайгы, азап келсе, биз тескерисинче кубанышыбыз керекпиз. Демек, ар бир азаптын артында мени чоң кубаныч күтүп турат деген. Кудайсыздар мындай эмес, алар шамал сапырган топурактай. Бактылуу адам Кудайдын сөзүнөн кубаныч алган, күнү түнү ойлогон адам бактылуу. Ал адам Кудайдын сөзүнө тил алчаак, кандай азап, кыйынчылык болбосун, Кудайга таянган, Кудайга өзүн тапшырган, Кудайдын даңкына умтулуп жашаган адам. Ал эми кудайсыздар болсо, андай эмес, шамал сапырган топурактай болушат. Кудайдын көз карашы боюнча куткарылган адам, жогорудан төрөлгөн адам, адил адам болду. Адил адам деген статуска ээ болду. Ошондуктан Римдиктерге 3 бөлүмдө 21 аятта Кудайдын адилеттигине ээ болууга жол ачылды. Мыйзам аркылуу мыйзамга көз карандысыз эле Кудайдын адилеттигине ээ болууга жол ачылды. Адам ата күнөөкөр катары төрөлдү. Адам ата аркылуу төрөлгөн адамдардын баардыгы күнөөкөр болуп төрөлүштү. Ал эми Ыйсага келген адамдардын баардыгы эми адил адамдар болушту. Кудайсыздар деп биз кимди айтабыз? Куткарылбаган, жогорудан төрөлбөгөн адамдар. Кудайсыздар мындай эмес, алар шамал сапырган топурактай. Шамал учуруп кете турган болсо, баардыгы пайдасыз болот. Мисалы үчүн, таштанды боло турган болсо, бул жака учурулат, тигил жака учурулат, анан айланып отуруп, таштандыга барат дагы ал жакта өрттөлүп жок болот. Бул дүйнөдө дагы ар түрлүү шамалдар бар. Бул дүйнөнүн шамалы, азгырык шамалы. Ошондуктан бул дүйнөнүн адаттары боюнча жашап отуруп, жыйынтыгында ал буудайдын сырткы кабаты катары отко ыргытылышы мүмкүн. Матай 3 бөлүмдө
сууга чөмүлдүрүүчү Жакан айтат: Кудай анын күрөгү өз колунда, өз кырманын тазалап, буудайды кампага жыйнайт, ал эми саманды отко салат. Башында биринчиден буудайды элегенде дандары калат дагы, анан сырткы катмары бардыгы шамалга учуп кетет. Ошондуктан буудайдын бардыгы чогулат дагы кампага жыйналат. Ал эми саман деген бул кудайсыздарды билдирет. Өчпөс отко түшүрүлөт. Кудайсыздар Кудайдын сотунан качып кутула албайт. Кудайсыздар адил адамдардын жыйынында чогуу боло албайт. Жогорудан төрөлгөн адамдар менен бирге боло албайт. Ал эми жогорудан төрөлбөгөн адам куткарылган адамдардын арасында чогуу болушу керек. Бул дүйнөдө адил адам жана кудайсыздар алар дайыма чогуу аралашкан жашоодо жашашат. Мисалы үчүн буудай эле өспөстөн ал жакта жараксыз ар кандай сойлоктор дагы болушу мүмкүн. Кара сойлок экөөнүн ортосунда айырмачылык бар. Кайсыл учурда буудай канчалык бышкан сайын анын даны же болбосо башы ылдый түшүрүлөт. Ал эми кара сойлоктор болсо өйдө жакты көздөй өсөт. Азыр деле куткарылган адамдар менен куткарылбаган адамдар бир чогуу болушу мүмкүн. Куткарылган адамдардын ичинде деле куткарылбаган адамдар чогуу болушу мүмкүн. Ошондуктан кээ бир учурда руханий жашоосунда көптөгөн көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Бирок асман падышачылыкта адил адамдар чогулган жерде кудайсыздар чогуу боло алышпайт. Ал жака бара да алышпайт. Анткени кудайсыздар адилеттүүлөрдүн жыйынында отура алышпайт. Анткени адилеттүүлөрдүн жолун Кудай өзү жетектейт. Кудай ар бир куткарылган адам үчүн кубанат. Кудай өзү аны коргойт, жардам берет. Анткени адилеттүүлөрдүн жолун Кудай өзү жетектейт. Ал эми кудайсыздар өз жолунда жок болушат. Матай 7-бөлүм 13-аятта тар дарбаза аркылуу киргиле. Анткени кең дарбаза менен кенен жол өлүмгө алып барат. Ал жолдо бара жаткандар көп. Тар дарбаза менен тар жол өмүргө алып барат. Ал жолду тапкандар аз. Мен көпкө чейин бул аятты куткарылган адам жана куткарылбаган адамдар деп түшүнчүмүн. Бирок бул деле туура эмес деп айта албайм. Ошол эле учурда 100% туура эмес. Андан кийинки аяттарды карасак,
теңир дегенден баары эле асман падышачылыкка кирбейт. Атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет. Теңир деп чакырган адамдар булар ишенген адамдар. Теңир деп чакырышат, таңзаардан жыйынга келип сыйынышат, орозо кармашат, тырышчаактык менен Кудайга кызмат кылышат, ондуктарды, курмандыктарды алып келишет. Кээ бир учурда адамдар рухий кандайдыр бир жөндөмдүүлүккө ээ болушуп, адамдарды оорудан да айыктырат, башка тилдерде дагы сүйлөйт. Анан айтышат Теңирге, сенин атыңдан биз насаатчы да болдук, пастор да болдук, сөздү да үйрөттүк, пайгамбарчылык кылдык дейт. Сенин ысымың менен биз жиндерди кууган элек. Ыйсанын атынан жиндер чыккыла деп көптөгөн кереметтерди көрсөттүк, оорулууларды айыктырдык дегенде Ыйса эмне деп жооп берет? Мен силерди эч качан таануучу эмесмин. Менин жанымдан кеткиле, мыйзамсыз иш кылуучулар. Бул адамдар биз Кудайдын астында чоң сыйлыкка ээ болобуз деп ойлоп жашап келишкен. Бирок Теңир айтат, мен силерди таануучу эмесмин. Бир адам айтат, мына мен сен үчүн көп эмгек жасадым, көптөгөн иштерди аткардым. Сен мени мактайт деп ойлодум эле, бирок эмнеге мактоо жок? Ыйсанын айткан сөздөрүн карасаңыздар, тар дарбаза жана тар жол. Ал эми кең дарбаза, кенен жол ишенген адам, ишенбеген адамдар деп экиге бөлгөн эмес. Антип бөлүүнүн дагы кереги жок. Негизги көйгөй ишенген адамдардын ичинде да эки түрлүү адамдар бар экендиги. Кабыл жана Абыл экөө бирдей Кудайга курмандык алып келишти. Бирок Кудай Абылдын тартуусун кабыл алды. Бирөөсүн кабыл алып, бирөөсүн кабыл албайт деген мааниде эмес. Жүйүттөр ушунчалык тырышчаактык менен Кудайга ишенип, Кудайга баш ийишкен эле, мыйзамды аткарганга, оносиятты аткарганга, алтын чөгүүнү аткарганды, ондуктарды алып келгенди. Бирок ошол эл, жүйүттөр Ыйса Машаякты айкаш жыгачка кадап коюшту. Ошондуктан тар дарбаза, тар жол ишенген адам, ишенбеген адам деп бөлгөн жок. Ишенген адамдардын ичинде азыр мен айтып кеткендей эки түрлүү адамдар бар. Ишенип туруп бейишке барган адамдар бар. Ошол учурда ишенген, бирок тозокко барган адамдар да бар. Албетте ал туура эмес ишеним. Ыйык жазууда андай адамдар жөнүндө өтө көп жазылат. Лука 13-бөлүмдө тар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле. Силерге айтаарым, көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок кире алышпайт. Тар дарбаза, тар эшик ал жолду тапкандар өтө аз. Азыркы учурда Машаякка ишенген адамдардын доору деп айтсак болот. Анткени жыйындардын түрү көп, окутуунун түрү көп, жыйындардын түрү көп, пасторлар да өтө көп. Ишенген адамдар дагы түр менен бөлүнүшөт. Ошолордун ичинен Кудай өзү кабыл алган, Кудайга жаккан ишеним жана адамдар канчалык санда. Адилеттүүлөрдүн жолун Кудай өзү жетектейт. Адилеттүүлөрдү Кудай көрөт, тааныйт, алар үчүн кубанат. Адилеттүүлөр алардын саны канча деп ойлойсуздар?
Ошондуктан тар эшик аркылуу кирүүгө аракеттенишет, бирок бардыгы кире алышпайт. Адилеттүүлөрдүн жолун Кудай билет деген сөз, ал бардык нерсени көрүп турат. Матай 10-бөлүм 30 аятта силердин башыңардагы чачыңар да саналуу. Кудай биздин жүрөгүбүздү, жашообузду бардыгын көрүп турат. Көрүп эле тим болбостон, жада калса менин башымдагы чачымдын санын да билет. Эмне Кудайга биз жада калса өзүбүздүн кирпиктерибизди да санай албайбызды? Анан чачыбыздын бардыгын качан санап бүтөбүз? Кудай эмне кыларга иши жок биздин чачыбызды санап отурабы? Жок, ал сөздүн мааниси бизди ар дайым көрүп карап турат. Забур китебинде айтат, асмандагы жылдыздардын санын Кудай билет. Ар бир жылдыздын атынан өзү чакырат. Миллиардтан ашкан жылдыздар жана галактика, аларды саноого мүмкүн эмес. Санап эле тим болбостон, ар бир жылдыздардын атынан чакырат. Кудай билбеген эч бир нерсе жок. Биздин жашообуз, жүрөгүбүз бардыгы Кудайдын алдында белгилүү. Жада калса биздин чачыбыз да саналуу дейт. Демек Кудай менин бардык акыбалымды түшүнөт, көрүп турат. Менин кылган иштеримдин бардыгы Кудайга таанымал. Биздин руханий жашообуз, ишенимибиз бардыгын Кудай өзү коргоп кайтарат. Кудай бизди караган көзү бир дагы жолу ал жөн бизди калтырбайт. Айып китеби 23-бөлүм 10 аятта ал менин жолумду билет, мени сынап көрсүн, ошондо мен алтындай болуп чыгам. Мен бара жаткан жолду Кудай өзү билет. Мен туура жол менен бара жатамынбы же жокпу? Кудайдын сөзү менен кубанып жатамбы же жокпу? Кудайга жага турган жашоо менен жашап жатамынбы же жокпу? Кудай бардыгын көрүп турат. Менин жолумду ал билет. Буга чейин айтып кеткендей эле, куткарылган адамдар туура руханий жашоо менен жашаган учурда Кудай мени бекемдеш үчүн, мени жашоомдо бышырыш үчүн ар кандай кайгыны, азапты да жибериши мүмкүн. Анын себеби бизди жеткилең кылыш үчүн, руханий жашообузду бекем кылыш үчүн. Ошондуктан ал мени сынап көрсүн, мен алтындай болуп чыгам. Алтын деген нерсе дароо эле таза алтын болбойт. Алтынга ар кандай кошундулар кошулат, бирок алтын казып алган учурда таза алтын чыкпайт. Бардыгы кошундулар менен аралашкан, ар кандай заттар. Анан ошол алтынды казып алышат дагы. Атайын суу алтынды эрите турган жерге алып барышат дагы. Мен ошол жерде өзүм барып көргөнмүн. Ар кандай химикаттарды кошуп, суюктукка өтө ысык температурада эритишет дагы. Анан бардыгы эрип түшөт. Алтын мындай суюктук нерсеге айланат дагы. Аны чыгарат алтынды. Анан бир катуу күч менен кечке аны соккулап отуруп, кайрадан экинчи ирет
эритишет дагы, анан баардык химикаттар, баардык кошундулар алынат дагы, жалгыз алтын калат. Анан дагы бир ирет салышат. Баардык кошундулар чыгарылгандан кийин таза алтын болот. Бир жолу отко таштап, андан кийин уруп соккулап, андан кайра дагы отко. Кудай да бизди так ушундай кылып өзү сынайт. Анткени бизди таза алтын сыяктуудай кылып ал бекемдөөнү каалайт. Жыйынтыгында ар бирибиз түбөлүк даңкка ээ болушубуз үчүн. Адилеттүүлөрдүн жолун Кудай өзү билет. Билет деген сөз, Кудай баардыгын көрүп турат. Кудай мына мен сен үчүн мына бул иштерди аткардым, билесиң да, Жок, мен сени эч качан таануучу эмесмин. Адилеттүүлөрдүн жолун билет деген сөз, демек ар бир адам кандай жашоо менен жашап жатат, Кудай өзү карап билип турат. Теңир адилеттүүлөрдүн жолун билет. Баардыгын карап, байкап турат. Билет деген сөз, демек ошол адам үчүн ал кубанат. Кудай өзү аны коргойт, жардамын көрсөтөт. Кудайсыздар өз жолунда жок болушат. Адилеттүүлөрдүн жолу даңкка жетелөөчү жол. Ал эми кудайсыздардын жолу жок болот. Матай 25-бөлүм 41-аятта оң жагындагыларга айтат: дүйнө жаратылганга чейин эле бактылуу адамдар силер үчүн даярдалган даңкка ээ болгула. Ал эми 41-аятта сол жагындагыларга айтат: каргышка калгандар, менин жанымдан кеткиле, шайтан жана анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлө. Адилеттүүлөр түбөлүк бейишке, ал эми кудайсыздар түбөлүк күйүп турчу отко түшүрүлөт. Ыйса мөмө алып келбеген анжыр дарагын каргап салгандыгын билесиздер да. Дарак эмне күнөө кетирди беле? Бир китепти окусам, бир Рассел деген философ болот. Ал адам кичинекей кезинен баштап эле ата энесинен ажырап калат дагы, өзүнүн чоң энесинин кол алдында чоңойот. Ал чоң энеси Кудайга ишенген адам болот. Бирок бул Рассел өзү чоңойгонго чейин Кудайга ишенбейт, аягына чейин ишенбейт. Анан өзү жазган китеп бар. Мен эмнеге Машаякка ишене алган жокмун деген китептин автору болот. Анан ишенбегендигинин себептерин атап айтат. Анан дагы бир себеби, Ыйса ошол анжыр дарагына каргыш тийгизгендиги үчүн ишенбейм дейт. Бир адам курма байлаган даракка барат дагы, барып караса бир дагы мөмө жок. Анан жини келип балта менен аны кыйып салат. Анжыр дарагы өз мөмөсүн алып келген жок деген сөз, анжыр дарагы мөмө байлай турган убактысы боло элек болгондуктан. Көп жемиш алып келе элек учурда
мөмөсү жок анжыр дарагын сыяктуудай эле Кудай өзү тандап алган Израиль эли Кудайды даңктай турган мөмөсү жемиши жок эле. Ошондуктан Израиль эли каргышка кала тургандыгы жөнүндө ошол анжыр дарагы менен түшүндүрүп берген эле. Биз сиздер менен Кудайдын астында Кудайга жага турган жемиш алып келбесек, анда ал адам түбөлүк каргышка калышы мүмкүн. Кудай адилеттүүлөрдүн жолун билет. Адилеттүүлөрдүн жолун Кудай өзү коргойт. Кудайсыздардай болбойлу деп Кудай бизди өзү жетектейт дагы ырайымга, батага ээ болушубуз үчүн. Матай 25-бөлүм 46-аятта. Адилеттүүлөр даңкка, ал эми кудайсыздар түбөлүк азап чегишет. Кудайсыздар түбөлүк азап чегишет, ал эми адилдер болсо түбөлүк өмүргө ээ болушат. 1-Забурда айтылгандай, бактылуу адам. Чындыгында Кудайдын көз алдында биз бактылуу адамдарбызбы же жокпу? Кудайдын мыйзамынан кубаныч алган, аны мыйзамы тууралуу күнү түнү ойлонгон адам. Кудайдын сөзү жөнүндө ой жүгүрткөн, сөздөрдү жаттап, жүрөгүнө сактап, жашоосунда жүрөгүндө аткарган болсо, ошол биздин руханий жашообуз болот. Ал адам бактылуу адам болот. Кудайдын көз карашында адилеттүүнүн жолу болот. Биз ар дайым бактылуу адамдын жашоосу катары адилеттүүлөрдүн жолу болот жана кудайсыздардын жолу болот. Тар дарбаза аркылуу бара жаткан адамдар бар. Эмне үчүн тар дарбаза, тар жол? Анткени адам өзүнүн адилеттүү ишине таянып бара албайт, аракети менен дагы бара албайт, бир гана Машаяктын төккөн каны аркылуу гана. Тар дарбаза, тар жол аркылуу бара жаткан адам, ал түбөлүк куткарылууга ээ болгон адам. Куткарылган күндөн тарта түбөлүк бейишке барган күнгө чейин ар кандай азап кайгылары бар, бирок кең дарбаза бар жана кенен жол бар. Ал өлүмгө алып барат. Ал жолдо бара жаткандар өтө көп. Кудайсыздар демек кенен жол менен бара жаткан адамдар болуп саналышат. Ошондуктан адилеттүүлөрдүн жолу жана кудайсыздардын жолу. Кудай кабыл алган, Кудай өзү коргогон, кубанган жол бул адилеттүүлөрдүн жолу. Кудайсыздар өз жолунда жок болушат. Биз сиздер менен ар дайым бактылуу адамдар, адилеттүүлөрдүн жолу менен басып өтүшүбүз керекпиз. Кудайдын даңкына ээ болушубуз үчүн. Биз руханий жашообузда ар бир кылган иштерибизди сөз менен салыштырып көрүшүбүз керекпиз. Чындыгында мен куткарылган адаммынбы? Кудайсыздардын кеңешмесине барбаган адаммынбы? Күнөөкөрлөрдүн жолунда турбаган адаммынбы? Шайтан биздин өзгөрүлө элек дагы эски табиятыбызды колдонот.
ошол аркылуу бизди азгырышы мүмкүн. Күнөөкөрлөрдүн жолунда турбаган, Кудайдын сөзүнөн баш тартып жашаган адам. Бузулгандардын жыйынында отурбаган адам бактылуу. Кудайдын сөзүн толук билип туруп, Кудайдын сөзү мындай жазылат, бирок мен баары бир деле өз жашоо менен жашайм. Филиппиликтерге 2 бөлүм 8 аятта Ыйса Кудай өзү болгондуктан өзүнүн даңкына карабастан бул дүйнөгө адам бейнесинде келет дагы өлгөнгө чейин тил алчак болуп өзүн басынтты. Айкаш-чыгашта кадалып өлгөнгө чейин тил алчак болуп. Ыйса өлгөнгө чейин тил алчак болуп өзүн басынткандай эле Машаяктын мүнөзү сапаттары биздин ичибизде аткарылганга чейин ыйык рухтун жетеги менен Кудайга жага турган эркин аткарып мындан ары жашашыбыз керекпиз. Адилеттүүлөрдүн жолу менен. Мен басып бара жаткан азыркы жол адилеттүүлөрдүн жолубу? Же болбосо адилеттүүлөрдүн жолу менен бара жатпасам, анда Кудайсыздардын жолуна түшүп калган жокмунбу? Адилеттүүлөрдүн жолун Кудай билет деген сөз, демек ар бир адамга Кудай өзүнүн көңүлүн бурат, өзү жетектейт, башкарат, жардамын көрсөтөт. Асман падышачылыкка барган күнгө чейин ал бизди бардыгыбызды коргойт, сактайт. 1 Забурда айтылган сөздөрдү дагы бир жолу өз алдыңыздарча ой жүгүртүп көрүңүздөр. Бир нече жолу окудук. Ошондуктан кыска сөз болгондуктан жаттап деле калдыңыздар болуш керек, Бул аяттарды жаттап алсаңыздар дагы өтө жакшы. Анткени жолдо басып бара жаткан учуруңуздарда, уктаган мезгилиңиздерде дагы ушул аяттарды айтып уктасаңыздар, уйкуңуздар дагы өтө таттуу болот. Анткени ушул сөз аркылуу дайыма өзүмдү текшерип, менде туура эмес нерселер барбы, кемчиликтер барбы же жокпу? Ошондо биз суу боюна отургузулган дарак сыяктуудай, кургакчылык болсо да, жалбырактары дайыма жашыл болгон, соолубаган, кылган иштеринде дайыма ийгиликке жетишип, өз маалында мөмөлөрүн байлаган дарак сыяктуудай боло алабыз. Ушул нерсени баардыгыңыздарга каалап кетет элем. Дагы бир нерсе, бир аз убакыт өткөндөн кийин жайкы конференция бизде башталат. Бир жылда жазгы конференция да өткөрүлөт, күзгү конференция дагы өткөрүлөт. Бирок жайкы конференция бул жыйын үчүн, биз үчүн өтө чоң боло турган иш. 7 съездге бөлүнүп өтөт. Ар бир съездде өзүңүздөргө белгилүү болгондой 10 000ден ашык адам чогулат. Жылдан жылга катышкан адамдардын саны көбөйүп бара жатат. Ошондуктан колдон келишинче батыраак жатаканаларды биз тургузушубуз керекпиз деген ремонт иштери азыр дагы жүрүп жатат. Курулуш иштери. Куткарылган биз бардыгыбыз бир ойдо, бир тилекте, бир жүрөк менен жакшы кабарды тарката турган болсок, анда көптөгөн адамдар куткарылышат дагы, Кудайды даңктаган адамдардан болобуз. Ошондуктан быйылкы келе жаткан жайкы конференцияда жакшы кабарды пасторлор жана насаатчылар гана таркатат деп ойлобоңуздар. Анткени жакшы кабарды биз бардыгыбыз жалпыбыз бир жүрөк менен айтышыбыз керекпиз. Биздин жашообуздун негизги максаты
бул жакшы кабарды таркатуу болуп саналгандыктан ошол жүрөктөрүбүз менен күн сайын сыйынып даярдыктарды көрүп, куткарылган адамдардын санын Кудай күндөн күнгө көбөйтүүсүн каалашыбыз керекпиз. Ал үчүн биринчилерден куткарылууга ээ болгон сиздердин сыйынууңуздар сөзсүз түрдө керектелет. Сыйынуудан сырткары биздин кылган күч аракетибиз, курмандыктарыбыз Жакан 15-бөлүмү 8-аятта айтылгандай, эгерде силер көп жемиш алып келе турган болсоңор, анда Атам кубанат дагы, силер менин шакирттерим экениңерди көптөгөн адамдар биле алышат. Атам даңкталат, менин шакирттерим болосуңар дейт. Ошондуктан алдын ала конференцияга катыша турган адамдар үчүн сыйынып, аларды ээрчитип, конференцияга барууңуздарды каалайбыз, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайды таанып биле электен эле бизди биринчилерден сүйүп, биз үчүн Ыйса Машаяк өзүнүн канын төгүп, түбөлүккө бизди кечирип, кайрадан сотко жазага келбей тургандай кылып, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыңыздын негизинде куткарып алгандыгыбыз үчүн ыраазыбыз. Эми биздин жаныбыз да, денебиз дагы баардыгы кымбат баада сатылып алынган теңирге таандык адамдар болгондуктан, бир гана сиз үчүн, сиздин эркиңизди аткарып, жакшы кабарды таркатып жашашыбыз үчүн дайыма бизге жардам бериңиз. Куткарылган адамдардын баардыгы ыйык руктун жетеги менен, сөз менен бекемделип, биздин жашообуз жеткилең болуп, куткарыла элек көптөгөн адамдарга жакшы кабар сөзүн таркатып, куткарылууга ээ болуп, сиздин улуу иштериңиз аткарылышына да жардам бериңиз. Жакында болуп өтө турган биздин жайкы конференцияда көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болуп, сизди даңктап, сиз менен кубана турган адамдардан болушуна дагы өзүңүз жетектеп, биз менен чогуу болууңузду суранабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.